кантип Кыргызстанда толеранттуу мындай коомдуу түз болот да. Пусть мындайлар да болсун, мындай ким каалагандай кийсе ошону кийсин, только мыйзамды бузбасын дегендей ушундай маанидечи. Менимче билим керек го дейм. Менимче билим керек адамдарга. Адамды сыйлаганды үйрөнүш керек. Адамды кийимен эмес, өзүнө карап адам болгон үчүн урматталыш керек. Адам болгон үчүн ал сыйланыш керек. Адамдын пикири урматталыш керек. Анан сен мага окшош болсоң бизденсиң, окшош эмес болсоң менин душманымсың деген сөз болбош керек. Кече биздин муфтий Америкага барып келди. Азан интернетте жүрөт. Анан мен бир айдан кийин барам. Чикагодо биздин жетештер чакырып атышат. Анан мен айттым да, барыш керекпи жокпу деп сурадым муфтийден. Сен барып келдиң, мен барсам кандай десең айтат, барып келиш керек дейт. Анткени дейт, сен дейт кийимиңе карап адамдар чочубайт экен дейт да. Мынтип караган жок экен дейт. Сен негр болосуң, сакалың узунбу, кыскабы, же мындай бир өбүшүп атса бирөө карабайт. А бизде бир нерсени бардыгын эле карай беребиз да. Демек бизде жалпы маданият төмөн. Айрыкча Советтер Союзу бузулгандан кийин интеллигенция бизде аябай даражага түшүп кетти. Азыр бизде мындай чыныгы интеллигент деген атка ылайыктуу адамдар барбы жокпу деген суроону да койсок боло турган болуп калды да.